Албетте гармония деген эмне? Бул шайкештик, гармония бул тынчтык. Колдон келсе үй бүлөдө гармония болсо ден соолукка таасир берет, балдарга, биздин психикалык абалыбызга, физиологиялык абалыбызга. Сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз эле жооп бериптирсиз, ден соолугуңузга эң сонун таасир этет. Өзүңүздү кандай десем, ошондой сөздөргө жалган, ушактарга, ар кандай сизге пайда алып келбеген, сиздин энергияңызды алып салган, нервиңизди ордунан козгоп коюп, сизди ушунчалык кыжырданып жаткан нерселерге карата реакцияңыз менен иштесеңиз болот да. Ал нерсе боло берет. Мага эч кандай таасир бербеш керек ал нерсе. Ал мени көзөмөлдөшү керек, мен аны көзөмөлдөшүм керек, мен анын үстүнөн турушум керек, ал мен алардын астында калбашым керек деп өзүңүздү ошого карата мындай туура программалаштырсаңыз эле, мен ойлойм, бул бара-бара келет. Андан баягы сактай турганда өзүңүз ошого аралашып кете турган өзүңүз, анан мисалы ошол ушакты токтото турган дагы өзүбүзбүз. Мисалы эки адам ушакташып атса, эй, токтоткула. Келгиле, мындан ары достор арасында биринин көзү жокто экинчисин ушактабайбыз. Келгиле, ушундай бир эреже киргизип алабыз. Бирибиз сүйлөп баратсак, экинчибиз токтотобуз деп акырындык менен кичинекейден баштасак, ар кимибиз өзүбүздөн баштасак, сиз айткандай кыргыз эли акырындык менен оңолобуз. Ал дагы мүмкүн. Эми бул өтө кеңири тема. Мисалы, кыздар менен сүйлөшүү эмне себептен болуп атат? Сиздин мүнөзүңүзбү, же сырткы көрүнүшүңүзбү, же ошол эле элементардуу гигиена деле кээде түртүшү мүмкүн кыз баланы. Мисалы, эркек баланын чачынан какачы коюлуп, жагымсыз жыттанып турса, кийимдери таза эмес болсо, же болбосо бир кызды угуп калдым эле, жакшы эле таанышам, анан балдардын эле тырмактарын карай берем дейт да. Анан тырмагынын ичине кичине кир болсо эле аябай ирэнжий түшөм депчи. Мисалы, ушул эле нерселер түртүшү мүмкүн. Мен сизди антип айткым келген жок, бирок балким деп атам да, бул жагына көңүл буруңуз, өзүңүздүн баягы интеллигенттүү жактан билимиңизди өстүрсөңүз болот. Кээде адамдын билимсиздиги дагы адамды түртөт. Кээде бир жүрүм-турум, көчө манерасы деп коет, ушул нерсе дагы адамды өзүнөн түртүшү мүмкүн. Билбейм, мен сиз кенен жазбагандыктан азыр бир тараптуу жооп бериш да кыйын болуп турат. Эмне себептен кыздар менен сүйлөшүү кыйын болуп атат? Же сиз кыздар менен отурганда эле кыздарды сындап баштайсыз, же какшыктап баштайсызбы? Эмне себептен качып атат? Ушул суроого өзүңүз жооп берип көрсөңүз, эмнеңиз менен түртүп атасыз? Дагы бир нерсени баса белгилепсиз, өзүмө карата ишеничтин жоктугу, балким бул дагы себеп болушу мүмкүн. Эгер сиз өзүңүзгө карата өзүңүз ишенбесеңиз, анда башка бирөө ишениши кыйын. Биринчи өзүңүзгө карата өзүңүз ишенсеңиз, анан башкалардын ишеничин чакыра аласыз. Эми өзүнүн сырткы кебетесин сүрөттөн караганда абдан эле сымбаттуу жигит көрүнөт. Анан бул каттан мен бир нерсе, мен жаңылышым мүмкүн, бирок кандайдыр бир кыздарды категорияга бөлүп алган, теңине албаган кыздар бар. Ал эми теңине алган кыздар баланы теңине албайт да. Ошондой сүрөт жаралып атат да менин алдымдачы. Алар менен сүйлөшө албайт. Анткени кайсы бир деңгээлде бала өзүнөн ылдый көргөн кыздар теңине албаган сыяктуу эле, тиги кыздар да балага карата ошондой мамиле кылышы мүмкүн. Дагы деле мен жогоруда эле төмөндө жооп бербедимби, өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Ошол сиз сүйлөшө албаган кыздарды эмнеңиз менен түртүп атасыз? Эмне, же сизде болуп атабы, же алардан кетип атабы? Анан мен негизи эле ушул учурдан пайдаланып айтат элем да. Кыз жигит болуп жүрүү деген нерсени мен көп колдобойм да. Бирок алдыңарда олуттуу биз үйлөнөбүз деген суроо турса, мен өмүрлүк жарым ушул адам болот деген чечим чыкса, анда сүйлөшсө болот. Бири-бирин таануу максатында. Бирок жөн эле көңүл ачуу үчүн, жөн эле убакыт өткөрүш үчүн, же болбосо тажрыйбалуу болуш үчүн мен сүйлөшөм деген нерсеге мен абдан каршымын. Бул сизди башкача айтканда мен дайыма өзүмдүн өспүрүм, жаш куракка келип калган кызыма айтам, сен бышып турган алмасың, сен жигит менен элестет, ошо жигит, ар бир жигит менен сүйлөшкөн сайын ошол жигит сени бир тиштеген болот, экинчи жигит экинчи тиштейт, үчүнчү, анан акырында өзүңдүн күйөөңө кичинекей сөңгөгүң гана калат депчи. Ошондуктан өзүңүздү бүтүн алып барыңыз. Эми эч жерге батпай сыгыла бериштин
билбейм, бул эми Абдан көп жол. ооба, мен бул адамга дагы көп муну эмне себептен экенин билиш үчүн суроо бермекмин да, эгер азыр маңдайымда отурган болсочу. Эмне жөнүндө ойлор келет, эмне тынчыңызды алып атат депчи, анан ошондо дагы мындай кененирээк сүйлөшөт элек. Эми кеп боенгон адам эле өзүн карап жүрөт деген ойдон алыс болуңуз, анткени боенбой эле өзүңүздүн табигый жаштык сулуулугуңуз менен сулуусуз. Сиз студент болсоңуз жөн гана таза, тыкан, анан табит менен кийинсеңиз эле сизден өткөн сулуу жок. Бул биринчиси. Экинчиси, жашоого карата кызыгы кеткен адамдардын бирден бир себеби максатсыз жашоо, максатсыз өмүр сүргөн адамдардын жашоого карата кызыгы кетет. Ошондуктан алдыңызга максат коюңуз. Азыр окуп аткан окууңузду эмнеге окуп атасыз? Ушул окууңузду бүткөндөн кийин эмне кыласыз? Деги эле адам кайсы бир жыл эле алыс, мындай мисалы мен 5 жылдан кийин өзүнүн алдына түзүп алган сүрөтү болуш керек да. Каяка баратканын билиши керек. Ошондо ошол сүрөт дем берет, күч берет, мотивация берет. Ошол сүрөткө жетеленет адамчы. Эгер сиз каяка баратканыңызды, окууңузду эмнеге окуп атканыңызды, сиздин алдыңызда белгисиздик, туңгуюк болсо, анда жашоого карата кызык жоголот да. Анан адам өзүн значимый деп коет, өзүн маанилүү, өзүн керектүү сезгенде гана жашоо кызыктуу болот да. Ошондуктан өзүңүз бир коомдун бир жагын чоюп аткан адам катары кабыл алып, жана коомдун эмнесин чоюп кете аласыз, кандай таасир бергиңиз келет, коомго кандай пайда алып келгиңиз келет, мына ушул жөнүндө ойлонсоңуз жашоого карата кызыгуу пайда болот. Эгер ал жигит олуттуу эле түрдө сизге үйлөнөм деп атса, мен анда кубанычтамын. Анан уялуу сезими бул эч мындан кыжаат болбоңуз, бул боло турган сезим. Керек болсо бул жакшы сезим да. Балким дал ушул уялуу сезимиңиз менен сиз жигитиңизди тартып турасыз өзүңүзгө. Анткени негизи кыз, мен дайыма айтам, кыздар менен сүйлөшүп калганда, кыз бир аз мындай сырдуу болуш керек. Кыз толугу менен ачылып, чачылып, болушунча ачылып салса, жигитке кызыгы жок болуп калат да. Кыз сырдуу болгондо гана жигит улам ушул сыр эмнеде болду экен деп ачкысы келет, ошо кызыктуу болот да. Кыз мындай сырдуулук менен кошо эле легко доступный деп коет да, мындай оңой менен жетпеген кыз, мындай эми бул кыз оңой эле бат эле ачылат дегендей эмес, мындай кыргызча айта албай атам, жабык болуш керек да. Ал жигит сизге көп сырларын айтпаш керек. Жок. Аябай ачылып чачылбаш керек да. Кыз загадочный, табышмактуу, сырдуу болушу керек да. Анан албетте ал адам менен эгер турмуш куруп, нике кайып буйруп үйлөнүп кетсеңер, анда башка, анда бул үй бүлөлүүлөр үчүн башкача кептер айтылат да. Бирок азыркы абалыңыз, мен ойлойм, чыныгы жакшы көргөн киши оңой менен жакшы көрөм деп айта албайт да, чынында жакшы көргөн киши. Ал эми бул сөздү мындай эле мен жубайлар жөнүндө айткан жокмун, бул жерде жубайлар айтыш керек. Бул сөздү күн сайын айтыш керек, кыз жигит жөнүндө айтып атам да. Анан ошол себептен жигитиңизге айтыңыз, мен үйлөнгөндө бул сөздү каалашыңча айтам, азыр мага бул сөздү айтыш абдан кыйын. Менде албетте сизге дебедим, сага карата сезимдерим бар. Мага азыр айтыш кыйын болуп атат, мага убакыт керек деген сыяктуу уялуу сезимден тартынбай эле койгонуңуз жакшы.